Eriңe өчөшүп, эриңе измена кылба, кыянат кылба. Бүгүн ери билип билбей кээ леви прави басып кое турган болсо, ошого бир кыламын дейт да. Бул бир кылды, мен дагы бир кылышым, бирөө менен жатышым керек, ошондо бир болобуз деп туруп, башка эркекти таап туруп, ошо менен жаткан аялдар бар. Муну мен жомок эмес, асмандан эле айткан жокмун мекендешим. Бүгүн реал болуп атат да. Устаздарга ушул суроолор келип атат. Ошого биз күбө болуп атабыз ушу процесстерге. Прямо мына көздөрүң агып алыр көздөр күбө болуп атат. Не кылайлы? Ушундай жамандыктар бүгүн көбөйүп аткан учуру. Эринин кучагына уялбастан деп жылмайып кирип келет. А эртеси күнү башканын кучагына ушундай кирип барат. Аллахым өзү сактасын мындайдан. Эркек үчүн эң жаман нерсе. Чалып 4 балабыз бар дейт. Суроону караң. 2 бала башка классташымдан дейт. Бирок бул күйөөм дейт. Ушунчалык жакшы адам дейт. Мага ишенет дейт. Расында тынымсыз багып атат 3-4 баланы дейт. Бирок 2 бала андан экендигин билбейт дейт. Бул эркекти мен Россиядагы эркектин ордуна өзүм коюп көрдүм да. Сен өмүр бою жаныңды берип, жебей жедирип, кийбей кийдирип, баланы тарбия кылып өстүрүп атасың. Бирок ал бала башка бирөөдөн болгон. Эркектин өмүрү сурап да. Эркектин эң чоң нерсеси, прям эң чоң глобалдуу темасы эркектин бул бала калдырыш, тарбиялоо. Мындан артык миллиард сом үй, машина, өлүп кетсин барды. Тарбиялоо баладан башка эч нерсе калтыра албайбыз. Дүйнөдөн ордубузду ошо балабыз үчүн бошотуп беребиз. Өлөбүз деген мажет. А ошо баланы сен башка бирөөдөн алып атсаң, эже карындашым, сен кимсиң? Сен дагы адамсың. Сен күзгө караганда, ой мен чырайлуумун, ой мен мындаймын, айжамалмын деп караба сен. Адаммынбы деп карачы күзгө. Ичиң менен сыртың туура, аз-маз туура келтирчи. Хорошо жүзүңө макияждарды чалапла, бирдеге кытайский химияны коюп алып, сулуу болуп, кичине чампайган курсагыңды киргизип, атайын тартмаган маждарды кийип, формалардын чырайлуусун, кымбатын кийип, арам акчага арам жүргөндөрүңө көрүнгөн баладан акча алып, тиремчилик кылып, фигураңа алданган жаш балдар 5-10 сом берип, эртең карыгаңда ошо сенин ишенген фигураң, эмчектериң асылып калган учурда сүйлөшөбүз. Дей турган адам жок. Урматтуу эже карындаштарым, сен кайф рахат кылып, жыргап жүрүштү ойлоп калбай, 18ден чыккандан кийин 20да турмушка чыгам, 2 жыл кайф кылып жашап алайын, 5 жыл кайф кылып жашап алайын деген түшүнүк пайда болуп калды бүгүн кыздарыбызда. Кудайым өзү сактасын, бул туура эмес түшүнүгүңөр. Эрге тийгиле, бир эркектин этегин кармап, бактылуу болуп, бала чакалуу болуп, бараң шараңдуу бактылуу өмүр сүрүш. Кыз бала үчүн эң чоң бакыт өзүнүн баласын көкүрөгүдө сүт бериши. Мындан артык аял үчүн бакыт жок. Ишенип кой. Гиннес рекордунан алып келесиңби? Анау өзүн өзү асып алган Дейл Карнегинин китебин алып келесиңби? Бардыгын окуп чык. Аял үчүн эң чоң бакыт бул баласы. Мындан артык бакыт жок. Бирок баласын карабай, курсагындагы баласын карабай измена кылып аткандар. Каяка барасыңар? Кантип күйөөңдүн көзүнө чап саласың дейм. Кантип. Тобо кыл. Күйөөңө барып мен измена кылам деп айтпа. Азыр тобо кыл. Жараткан мен өзүңөрдүн араңарда сыр болсун. Жараткан сени кечирсин.